Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Бул өреттагы кайгылуу милициясы менен биргелешкен иш Талас шаарында уланды. Жана буга чейинкисинен айырмаланып, көбүн эсе тийиштүү документтери жок унааларын башкаргандары колго түшүп жатты. Эң кызыгы, бул тартипти бузгандардын бири кайрадан эле Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери болсо, экинчилери кызматтык унаа менен тойлоп жүргөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болушту. Жана баары тең өз жазаларын алып, унаалары камалып, протоколдор толтурулду. Кайгылуу милициясынын ишин уландысында бул Нива тосулган. Артында мамлекеттик номуру жок унаанын айдоочусу биринчи эле буйрукка баш ийип токтоп берди. Свидетельство о регистрации автотранспорта и водительское удостоверение. Кызматтык номуру менен жүргөн айдоочу алгач бир кызматты атап кетип калайын деди. Бирок кайгылуучу ага эмне эрежени бузгандыгын түшүндүрүп, документтерин талап кылып туруп алды. Так, уважаемый, я вас остановил по поводу, что вы не были пристегнуты ремнем безопасности. И при проверке данного автотранспорта было выявлено, что у вас отсутствует соответствующих документов. Так. Нет, документы находятся, давай посмотрю сейчас. Никто же не открывает. Все? Белгилүү болгондой, бул киши дагы өзүн улуттук коопсуздук кызматкери деп тааныштырган. Агада болбогон тартип сакчыларды көрүп, анан документтерин издеп, улам бир чөнтөгүн карап, таппай анан тартип сакчыларга эмне тигил унааны токтотпойсуң деп доомат коюп жатты. Мы намерены будем останавливать на штрафстоянку ваш автотранспорт. Я внимательно посмотрю, я с собой брал. Смотрите. БМВ черная проехала у меня. Сейчас же вас остановили. Нет, я не останавливал. Вот, товарищ старший лейтенант, 8438 я увидел. Камера торгует. Да? Ну, что-то остановили, он проехал. Салам алейкум. Алейкум, нормально. Айласы кетип, анан кайгылуу милициясынын чоң урактарын тегерек четтен издеп, алардын кызматтык унаасына барып да көрдү. Эмнегедир ал жакта документтерин талап кылса, кол баштыкчасын ичинде таштап кое аракетин көрдү. Эмнеге өз мүлкүн калтыргысы келгени бардыгыбыз үчүн табышмак бойдон калды. Саламатсызбы. Айдоо көлүктөр бар. Так, вот здесь пускай полежит. Алыңыз, өзіңіз жаныңыз kada алыңыз. Эки жака чуркап унаасын 5 тинтип, документтерин таба албай тартип сакчыларды оюнчук кылуу аракетин көрдү. Тийиштүү документтери жок экенине көздөрү жеткен кайгылуучулар анан катуу талаптарды кое баштады. Жок экен документтер. Документтер жок болсо машина штрафстоянкага коелу. Анан документтерди алып келгенден кийин машинаны штрафын төлөп. Я сейчас еще в своей машине посмотрю, может, потом оставим. Как? Чогуу барышыңыз керек болуп калат. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери мынтип айып унаа токтотуучу жайына барам деп макул болумуш болуп, биздин чыгармачыл топ ал жакты көздөй сапаралар менен түшү калып тартип сакчыларды коркутуп киргенби, же эмне аракет кылган экинчилердин кызматтык унаасын жанына туруп алыптыр. Анан биздин чыгармачыл топ чыгары менен документтерин берген киши боло калды. Анысы да окшошпой калды. Все, и вот здесь получается это самое. У меня остается паспорт и все. Ну все, Джирау оставил все документы. Номерда жоқ ештеңесі жоқ.
Все, я снял. Нет, номер упал, все документ найдет. Ну, садитесь туда. Садитесь, я вам покажу. Бул байкебиз ар нерсени ойлоп тапкан жагынан мыкты окшойт. Иштеген жерин айтып жардам бербей, документтерин бердим демиш болуп, анысы да окшошпой. Акыры айыпына токтотуучу жайына баратып, Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкеринин Нивасы жолдогу кичинекей дөңгө туруштук бере албай бузулуп калды деп чыкты. Сейчас там колесо ты можешь не снять, там я вон, видишь, наехал. Давай вот так, я вам сейчас документы, видишь, тренировку. Ну что ты вон, посмотри лучше машину. А что с машиной? Да вон она у меня вся ходовка, видишь, из-за этого вот я, видишь, наехал. Турн, и он сам, сержант почувствовал. Машина там еле ног Эвакуатор чакырып. Организатор? Эвакуатор. Нет, внизу он там, посмотри, видишь, где кардан. Вот из-за него, видишь, и номер упал. Покажите мне, на палатке вы сказали, что есть. Да, вон там вот так. Глянь, вон, видишь, амортизатор, он где меняли, он ближе подойди. Что там? Ближе. Но я не знаю, не ходовщик, я знаю, что он стукнул. Это нормально? Вы же на яму наехали. Я не на яму, вот, я на это. Ну, Его на ту, обязательно. вон на ту, когда вы сзади ехали. Сейчас документы принесу, у меня вот здесь документы. Я же сказал же. Документы не при вас были, при остановке. Нет, у меня вон спортивки были документы. Где? Сзади. Давай я сейчас это самое. Ключи. У этого... Ну блин, боюсь, Алмаз что, Бакиев, что не доедет. Ильяс Бакиев, ключи дайте мне. Машину. Или проедем. Да я боюсь, он не доедет, видишь. Разговоров нет. Мы поставим машину, на что ставим. Ну заведешь, смотри, сам за машину тогда отвечай, без Не-не-не-не. проблем. Я просто боюсь, что не доедет. У нас так, постановление. Так. Жүргізсеңіз? Еще раз посмотрю я внимательно. Унам сынып калды деп кайра эмнеси сынганын түшүндүрө албай, бирде алдын көрсөтсө, бирде капоттун ачып алып, жанысына баш багып карап койбой туруп алды. Андан ар кайсы шылтоону айтып, эркелеген айдоочунун бул кылыгына да жол бербей, тартип сакчылардын бири өзү келип, рулга отуруп, от албай жаткан унасын от алдырып алып, айыпына токтотуучу жайына жеткирди. Машина полностью, у меня там полностью. Номер возвращения. Я не стал? Номер здесь, сейчас багажник, все откроет. После ремонта я взял. Вот сейчас вот с ремонта ехал, вот, после тренировок взял машину. Ну, нет, сейчас нужно остановиться. С той стороны садись. Я за руль сяду. Нет, ты... Не дергай, он дернется. Жүрбей калды деген унасын бат эле мынтип жеткирип, камап, өзүнө протокол толтуруп туруп жөнөтүп ишти. Досу мынтип кол көтөрүп кетип калайын деп, анан болбой эле токтотулуп, текшерүүгө алынды. Текшерүү учурунда анан документтерде жок болуп чыкты. Областық патруль полиции. Самый документтер қойыңыз. Я. Документтер қойыңыз. Ашует я satып жаңағы шекет көрмей жаңағы срочно шақырған. Ойыңыз мен больница біреу срочно кесіп документ жоқ. Біреу орып больница кетті. Я. Ключтер қойыңыз, машинаға. Документ апрель назвать? Алып келгенге болбойт, машинаның күшін беріп қойыңыз. Ne oldu? Келіңіз. Ne oldu? Asap kırın mı dokumentin hazır? Машинаны штрафстоянкаға қоябыз, машинаны штрафстоянкаға қойғаннан кейін документіңізді алып келесіз. Hazır mı? Taksimeli Сізге протокол түзіп береміз, анан кейін машинаны штрафын төлеп тұрып шығарып кетесіз, байкес.
Эгерде неподчинение кылсаңыз, Саке. Жоқ, эми документ эми ушундай случай бирөө давление соруп больницага чыгып келдим азыр. Укпар. Ошо документти үйдөн шашып эле чыгарып базар бериптим да. Мен сизди түшүнүп атырмын. Күч төрүп коюңуз сен машинаны. Эмне ушунча. Жаныма отурсаңыз. Алгач баш ийгиси келбей айдоочу байкебиз акыры ачкычында тапшырып берип, унаасы тийиштүү жайга жеткирилди. Бул жактан анан протокол толтурулуп, тийиштүү чаралар көрүлүп, ага байкебиз да колун коюп берип анан кетти. Асырамкулов турабы? Бул унаадагы мамлекеттик кызматтыкы. Тактап айтсак, жергиликтүү соттук экен. Айдоочусу алдына жаш баласын салып алгандыгы үчүн токтотулган. Документтеринин баары жанында экен. Аларды тартип сакчынын колуна берди. Бирок текшерүү учурунда унаасынын алдында кошумча атайын сигнал бар экени аныкталып, айыпка ошонусу менен жыгылды. Ордон протокол толтурулуп, анысын чечип, анан гана кое беришти. Стробоскопко жазасың. Здесь стробоскоп жазылган. БМВ үлгүсүндөгү жол тандабас кайгылчылардын буйругун кулак сыртында калтырып качып кетти. Ошол эле замат аркасынан тартип сакчылар түшүп, ал унаа катуулдамдыкта кеткендиктен ал эми кайгылчылардын унаалары даңгыр жолдо ылдам жүрө албай жоготуп алышты. Солго кетти дейт оңолор эми. Соло кетти. Бул унаанын аркасында мамлекеттик номуру жок экен. Токтоп документтерин бергени менен номурумду жоготуп алдым деп айтты. Бул анын жоопкерчиликтен бошотпойт экени түшүндүрүлүп, унаасын тийиштүү жайга алып кетип камап коюшту. Эмеси справка зор экен, бул анда Справканы жумуп уруксат берет. бул ошо бул только восстановление гана берилет да. Кийинки эле токтотулган унаадагы мамлекеттик номуру менен болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кызматтык унаа менен тойдон келе жатышкан экен. Жана мында айдоочудан мурда өзүнүн депутаттарын төрайымы деп тааныштырган эжекебиз чыгып келди. Саламатчы. Где братишка? Жакшысызбы? Областной патрульный милициядан. Старший лейтенант Курманалиев. НТС телеканалы келип калды эле. Текшерип коюу эле. Мындай бул немесида. Чпейбиз да. Мыйзам чегинде. Так, калган документтер кайда? Тек паспорт. Отуруңуз, Дези. Апчы, отуруңуз. Айдоочусу айдоочулук көлүгүн бергени менен транспорттук каттоо талону жок экен. Анысын издеп отуруп таппай ар кимге телефон чала баштады. Айтсак, бул унаа Талас областынын айыл өкмөттөрүнүн бириники болуп чыкты. Караңыз, шашпай караңыз. Мы не пьем, не курим. Азыр келем деди. Каякта келе документтер? Азыр өкмөт келип өзү неме алсын. Айылып көттүгү машина. Ана, үйлөч. Ичпейсиз. Жок да. Мени кара. Мен бул вообще ичпейт. Мен көрдүм. О, вообще ичпейт ал. Унаа кимдики болбосун айыпына токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Анан жаңыдан отурар менен унаанын кожоюну айыл өкмөт башчысы да жетип келди. Колуна унаанын каттоо баракчасын да көтөрө келиптир. Кырган берилбейт. Кантип? Тек паспорт жок айда жүрүз. Жок. Бар да. Бар. Тек паспортты азыр алып келип берди. После предъявления все равно протокол түзөт силерге. Жок, кечирмеңиздер, андай биз ар кимди чакырып иштебейбиз. Түшүндүңүз да? Кача стоянка киргизе албасак дагы өз жаныңызда салып жүрбөгөн үчүн өз убагында протокол түзүп беребиз.
Мынтип документтерин алып келип бергени менен протокол баары бир түзүлмөй болду. Ага да макул болгон соң, анан башка документтерин тартип бузуп фактылар аныкталды. Кызматтык унаасынын жолдомо баракчасы жараксыз болуп табылып, унаа баары бир айыппуна токтотуучу жайына бармай болду. Кечиресиз, машинаны стайга коебуз. Не нормированныйды бул жакта көрсөтүп берип бересиңиз. Бул жерде дагы эч ким механиктин да колу жок. Билем кандай болуп атат. Бу жерде шаардагы организациялардын машинасы деп. Иә. Шаардагы организациялардын машинасы деп ойлосок, айыл өкмөт сиздин өзүңүздүн территорияңыздан чыгып жүрсүздөр. Бул жан айыл өкмөт эмес. Күндө эч кандай организация иштебейт. И путевой листтерде розжекет туура түшүнөсүз. Жа, кайсы путевой листте кой? Бул жакта совместно рейд жүрүп атат. Эч кандай механик болу жок. Мен өзүм эле айтайм, болгондо эжелерди айтып атам. Такси жалдап бекон түшүп кетиңиздер. Biz anlatmadan развези нас. Жок, андай эме жок. Бизде убакыт устат. Такси чакырып бериңиздер, бул жерге бүтүрүңүздөр. Ал жака барсаңыздар, вообще такси да барбайт. Айтып атам. Или айдаңыз, или мен айдайм. Мен айдайм. Кимге? Неге? Мен отурбайм. Ке, байкен отуруп алгыла. Ben öpmek gelsin de kayısı dayanır. Aç koysa aç koy. Биздин машинага отурчу, мен өзүм. Иә, мен өзүм Ben айдайм. aydelim. Жок. Kalkıp şöyle. Hem sen gel otpay bek. Hem sen kozu tetin maşinesine düşün değil. Кен, Макул, мен өзүм айдайм. Мак. Депутаттардын төрайымы бизди да анда жеткиргиле деп анан кайра баш ийип түшүп берди. Ал эми айыл өкмөт башчысы заматта жоголуп кетти. Акыры айдоочу өзүнүн маселеси менен жалгыз калып, айдагысы келбегендиктен инспектор унаасын башкарып, баратып жоголуп кеткен айыл өкмөт тарабынан кайра токтотулду. Бирок көпкө кармалбай ага да тартип түшүндүрүлүп, узатылып, унаа тийиштүү жайга жеткирилди. Ордунан анан протокол толтурулуп кой берилди. Алдыда жол эрежелерине арналган чакан роликти сунуштайбыз. Велосипед тепкендер жеке коопсуздугун сактоо үчүн биринчиден шлем кийүүсү абзел. Анткени баш жаракаты көп учурда айыкпайт. Велосипед тепкендер төмөндөгү эрежелерди сактоосу керек. Биринчиден шлемди кийүү зарыл. Экинчиден велосипеддин ээри тепкен адамдын боюна жараша бийиктигин тууралоо шарт. Караңгы учурда жарыктыктар сөзсүз колдонулушу керек. Шлем адамдын чекесине такай кийилиши керек. Велосипед тебүү учурунда жолдо кандай эрежелерди сактоо керек? Эгерде велосипеддин рулун оң кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда сол кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Эми ушул эле белгилерди велосипеддин рулун сол кол менен кармаган ыңгайлуу болсо, анда оң кол менен төмөндөгү белгилерди жаңсап берсе болот. Оңго кайрылган учурда, солго кайрылганда, токтой турган болсоңуз. Велосипед тээп жаткан учурда уюлдук телефон менен сүйлөшкөнгө такыр болбойт. Кезек издөөгө алабыз рубрикасында.
Чочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1970-жылы туулган Болотбек Алыбеков изделүүдө. Ал ушул жылдын 8 октябрь күнү саат эртең мененки 9:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кыска ак аралашкан, эки көзүнүн ортосунда шрамы бар, экинчи группадагы майып. Кийген кийимдери: кара түстөгү баш кийим, боз түстөгү спорттук куртка жана шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимде-ким Болотбек Алыбековду көргөн же билген болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 03 53 51 02 03 53 55 02 79 же болбосо 0701 69 22 55. Аламдин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1985-жылы туулган Долговольский Игорь изделүүдө. Ал ушул жылдын 21 октябрь күнү саат 15:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 185 см, арык чырай, чачы сары түстө, кийген кийими кара куртка, көк түстөгү жынсы шым, бутунда кара ботинка. Эгерде сиздер бул адам тууралуу билсеңиздер, экрандагы телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 36 35 23, 0312 36 35 27 жана ошондой эле 0701 48 11 48, 0701 02 27 23. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Чүй облусунун Кемин районунун тургуну 1966-жылы туулган Далбаев Нуржигит Болотбекович изделүүдө. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренесине ылайык уурулук боюнча шектелүүдө. Эгерде кимде-ким көргөн болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 35 12 70, 0782 05 05, 0555 82 05 02. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Тажикстандын жараны 1961-жылы туулган Тарасенко Константин изделет. Ал Кыргыз Республикасынын 246 беренесине ылайык банки заттарын сактаган деп айыпталып изделүүдө. Эгерде сиздер бул адам тууралуу маалымат билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. 0312 35 12 70, 0782 05 05, 0555 82 05 05. Эскерте кетсек, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык видео материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.